түштүккө эң ысык жерге бизде да объемго чыксак, буларга конкурент болуп калбайбызбы дейт. Аралаштырып жазып коюптур суроосун. Ысыкка сортторду сурап атса керек. Кандай иштейбиз деп, анан көп объем болуп кетсе эмне болот дейт. Негизи бул көрүнүш өзү былтыркыдан анан быйылкыны айтсак, эми ошо дыйкандыкы мындай эме да билинбейт да, биз ошонубуз дагы кызыктарбыз да, бирдей эле болгондо башкача болуп калмак депчи. Өзү ысыктарга киезди деп жанагы бир эле бышкан учурду тандашат. Анткени бул ысыкты сүйбөй атпайбы? Эгерде биз Ош бөлгөсүнө буларды бере турган болсок, буларга көбүрөөк үстүн жабыш керек, ушундай баягы кыйынчылыктары болгон үчүн аларда киезди сортун тигишет да. Бирок былтыркы киезди сортун тигип аткан учурда ошол эле моментте Турция бышып атат, Тажикстан бышып атат, Өзбекстан бышып, анан Кыргызстан болгондо баа түшүп кетип атат да, былтыркы көрүнүшчү. Быйылкы көрүнүштү карасаңыз, Турцияда мисалы үчүн аябай минуска түшүп гүлдөрүнү шугуруп кетпедиби? Баягы -6, -15 болгондо өзү негизи -1 деле уже гүл түшүмү шугуруп кетет да. Ошол учурда быйылкы көрүнүштө Кыргызстанга жакшы болуп кетти да. Анан эми бул базар мындай боло берет да. Негизи мен бул суроого баягы эч ким кылбасын эмес, баардыгы кылып кайсы жерде, мисалы, бут кийим чыгарган заводдор аябай көп да. Анан тигиники деле өтүп атат, нанын таап жеп атат, мунуку дыйканчылык деле ошол. Мисалы үчүн ар ким өзүнүн рызкысы бар, баягы аракетчил, билими бар, күчтүү дыйкандар калып калат. Анан баягы бул жака колу бошобой кыла албай калган дыйкандар кайра жок болуп калат, кайра жаштар келе берет. Анан негизи эле менин көрүнүшүм дыйкандар аябай көбөйсүн дегенди каалайт элем. Анткени баягы биз өнүккөндүн бирме-бирине көрсөткүчү. Ошол себеп менен мен наоборот көбөйлү деп сунуштайт болчумун. Жана эле айтып атпайсыңарбы, объемго келет экен да экспортерлор. Мисалы үчүн объемго келет, анын үстүнөн дагы негизи Кулпунайды мындай өзүмдүн баягы ой пикиримди айта кетсем, биз бул жерде жана үй бүлөлүк массамен иштейбиз дейбиз да. Бул жерде мен жолдошум, бала чака, мисалы үчүн азыр мына каникулга чыкты, аябай сонун жандарыбызда жүрүп атат. Анан ошол эле мезгилде мисалы үчүн сыртка бирибиз кетип калып, бирибиз калып калып, мындай баягы жумушта айла жок, жумуш жок болсо, дыйканчылык жок болсо же башка жумуштар жок болсо, загранга кетебиз да, биз деле ошолордун бирибиз да, биз көп убакыт Турцияда ошол себеп менен иштедик да. Дыйканчылык көрүнүш мага ушунчалык жакканы, үй бүлөлүк маселе, чогуу жүрүү, ынтымактуу, постоянно жаныңда болуу. Андан сырткары бул жерде жолдошум, бир туугандар аябай көппүз да бул жерде. Баягы үй бүлөлүк маселе. Андан сырткары бул азыр биз дыйканчылык кылып атканыбыз менен күнүнө бул жерде 100гө жакын жумуш адамдарга нан таап берилип атат да. Ал жагы аябай, мисалы үчүн бул жерде ушунчалык чоң болуп атканда, мен күнүнө ошо 80ден 100-120 жумушчуга чейин күнүнө азыркы учурда мына эртең менен саат 5те келишет адамдарыбыз. Азыр сиздин алдыңызда саат 2де чыгып кетип калышты да. Уже күн ысык да, алар да өздөрүнүн үйүнө барып, үйүндөгү жанагындай оокат тиричилигин көрүп атышат. Ошол себеп менен бул жерде постоянно иштеген 20дан 30га чейин адам болобуз. Калган жумушчулар жанагындай бригада болушат, өзүнүн жумуштарын алып келишет, иш кылып туруп анан кетип калышат да. Жумуш орундарда берип атасыңар. Ошол болуп. Ал дагы кандай? Жакшы. Жакшы. Так, келечекке кайсы өлкөлөргө пландап жатасыңар экспорттогону дейт да, алдын ала рахмат. Келечекте азыркы учурда аябай жакшы эле кыла берсек өздөрү эле келип атат. Кечээ күнү баягы жаңы нерседен Азербайжандан келди да. Өзү негизи Азербайжан аябай өнүккөн мамлекет да. Анан ошол жактан да келген нерсе бул жакшы көрүнүш го деп ойлоп калдык да. Азербайжандан келди. Келди. Анан Кытайдан чогуу иш кылайлы деп инвесторлор келгендер болуп атат да. Кытайдын нерсесинде биз Кытайга бир деле товар бере элекпиз да. Бул дагы келечекте, значит, аларга да сатсак болот депчи. Анан Айыл Чарбада мисалы үчүн көп эле нерсе келип атат. Айыл Чарбада аябай жакшы эле иштерди алып барып калышты да, алып барып атышат да. Италиядан жанагындай курутулганы, анан тигинси бунусу деп заказдар келди. Жогоруда дагы баягы кол койдук, мындай кылдык деп аябай сүйүнүштү, бирок объем жок болуп калды да. Биз негизи биз түрк бир туугандардан жанагындай биздин жаш балдарыбыз азыр кирсек эле магазинге кирсем, мен деле энемен да, балама туура нерсе алып берейин десем жок да, чынын айтканда. Кайра эле чипсы, конфет, тиги бу жана жилүү. Анан ошол себеп менен биз Турцияга конокко барганда бизге жанагындай кактарды сунуштады да. Анан ал жерден сразу эле жолдошум экөөбүздүн көзү түшүп калды жана кактарды жегендечи. Анан ошол жерден биз сразу эле ойлонуп, эсептеп, тиги бу кылып анан аларга айттык, биз Кыргызстанга буларды жанагындай чипсы эмесинде биз буларды ташыйлы дегенде, Кыргызстанга эмес, биздин өзүбүздүн мамлекетке бере албай атабыз, жетишпей атабыз. Турцияда буларды чыгарган чынында эле чыгарылган жок да, только Европага деп кымбат тапшырып атышат да. Ошол нерсе көйгөйдү ойлонуп биздин министерство аябай чуркады, Италияга чуркашты, бирок бизде
азыр биз үйрөнүп атабыз да көп нерсени, баягы тыйыны барлар ушинтип ачып калып атат. Ошолор менен келечекте 5-6 жылда Кыргызстан деле жакшы жерге келет деген ойдомун да. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, силер комментарийге жазып атасыңар, бири-бирибизге конкурент болуп калбайбызбы, объем көп болуп кетсе экспорт кыла албайбыз, баасы түшүп калат деп. Мисалы үчүн биздин кыргыздарда да дыйканчылык кылган адамдарда баягы бир какой-то бир өздөрүнүн бир баягы кирешеси бар да, ана ошол нерсени баягы билбей тура эмес кылып алып, банкротко кетип калып, анан ошол учурда баягы аларман жок болуп калып ошол жылы ошол себептер менен ушундай көйгөйлөр, негативдер жазылат да. Ошо мен айтат элем, баягы быйылкы болбой калса эмдиги жылы ошону бир айда актап коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн дыйканчылыкты кыла беришибиз керек да. Ассалому алейкум, мага жумуш керек, жумушка аласыңарбы Поляга дейт. Ушундай да суроо бар экен. ушундай суроодо негизи азыркы учурда биз жумуш аябай издеп калган, жумушчуларды издеп калган убактыбыз болуп калат да. Эмнеге дегенде бул Поляда азыр жата турган жер бар, тамак аш атайын поварларыбыз бар, алар тамагын даярдап, анан Поля дегенде биз күнүнө азыркы жумушчуларга 1000 сомдон акча төлөйбүз да. Күнүнө? Бир адамга да, ал бригадага өзүнчө төлөп, анан кайра келген жанда шоферлорун өзүнчө төлөп атып 1300-1500гө айланып калат да. Анан бул күнүмдүк жумуш да, анан бул жерде терүү иши башталат да. Ошондо быйылкы жылдан менин бир эле эмем келини бир күндө 6000 сом алып кеткен болду да. Терген учурдабы? Терген учурда да. Анан көбүнчө бул жерде терген учур болот да. Терген учурда ошондо адамдын өзүнүн баягы күчүнө каралып калат. Анан эч болбогон апаларыбыз бар да, алар 1500, 1800гө чейин иштеп кетишет да. Анан баягы жаштар жакшы акча таба алышат. Анан жумуш берилет. Анда телефон номерлериңерди бересиңерби? Ооба, берсек Берип кайрылып, описанияга таштап коем, Нургүл айымдан. Анан сизден пайдаланып дагы жакшы бир бригадирлер менен бул жерде 4 бригадирге жумуш берсек болот да. 30 адамдан 25 адам болуп калат да. Ошолорго дагы айта кетейинчи, бул жерде биз негизи былтыр бир бригадир менен иштедик. Ноябрдын этегине чейин күнүнө жумуш бердик да. Быйылкы жылда, баягы былтыркы жылы булар кичинекей болуп жумуш аз болгон да, быйыл жетише албайт да. Ошол себеп менен бир 4 бригадирлерге чейин бул жер кара балта жер. Кара балтанын ар жактан жанагы сокулу кара балтаны айланат атасынан өйдө жактан келет да. Ошол жактагы бригадирлер болсо кайрылып сүйлөшсө, мындай аларга да жумуш компанияга берет экенсиңер да, командага. Ооба. Бир гана кишиге эмес, бир киши келсе деле болот. Компания деле келсе болот экен, ошондой жумуш. Кайрылгыла, Кайрылса болот. жумуш берилет дейт. Кийинки суроону берип кетейин дароо эле. Ассалому алейкум, Кулпунайдын кайсыл сорту жакшы экен Кыргызстанга дейт. Момундай бир топ 3 деп туруп бир чыгардыңарбы же? Топ 6-ны айта кеткенибизде, энези сортторунан Альбион аябай жакшы сорт болуп атат, эми баары эле билип атат. Мурана, Сан Андрес, Кабриоло, Портола, анан Монтерей болуп атат да. Ошолордун жогоруда айта кеттим, мен жакшы көргөн сортторунчу. Портолада мындай розовый, анан кислый, сладкий болот, бирок гүлү көп болот, чаңдашуса. Монтерей аябай ширин болот, клиенти жакшы болуп атат, кичине мындай бага турган нерсени тандайт да. Баягы жерлерди жакшы билиш керек болуп калат дыйкан. Анан Альбион менен Мунара ушу күчтүү болуп атат. Альбион түшүмдүүлүгү жакшы берет, Мунаранын түшүмдүүлүгү баягы чоң берет, бирок көп бербейт да. Ал да бирок жакшы сортко кирет. Сан Андрес, Кабриололор көбүнчө эле биз баягы бул жерде тергенде товарный вид кылып да үстүнө чоңураак чыгарсак, Сан Андре менен Кабриоло аябай чоң болот да. Анан алардыкын ошо көбүнчө эле товарный вид болуп калат да, мындай. Ушул жерин өзүнчө кесип туруп өзүнчө жүктөп койчу да экенмин, же болбосо өзүңөргө журналга бир жерге жазып алгыла. Топ 6 сорттун артыкчылыгын айтып берди Нургүл айым. Бул энезди сортторунан. Кыргызстанга жалпы жарайбы, ошондо Кыргызстан жалпы алдыкпы же? Кыргызстанда жок, жалпы ала албайбыз, анткени бул энезди сорттору өтө ысык, 20-30%, 30 градустун алдына өсө турган аба шарттарда да. Кара балтада эми ашып кетип атат, биз ошол себеп менен жанагындай баягы буларды салкындатуу, тиги буларды колдонуп атабыз да. Анан бул ош тарапта аябай ысык сортто эмеде бул сорттордо кыйналып калышат. Алар кыйыз болбойт экен да. Түштүк жака болбой калышы мүмкүн экен да. Жакшы. Бул сорттор өзүн көлдө аябай жакшы көрсөтөт. Ушунчалык көлдүк бир туугандардын артыкчылыктары бар. Кийинки суроо деле ошого окшош экен. Ар кайсы областтарда ар кандай жерин карап дейт Баткен. Бул башка ошол эле суроо экен. Өзбекстандан ачып салышты. Бирок эме Арзанчы болсо, Кулпунай негизи биздин мөмө жемиш, башка арзан болот го. Алардыкы кымбат, сатып түгөтөт дейт. Өзбекстанды кеп кылып атат да, жакта Өзбекстан ачышты дейбиз. Биздин мындай
Жалал Абадты, Ошту, Баткенди алсак, ошол Баткендин эле тоолуу аймактары болот го. Аларга болот му айтып кетип аткан сорттор, ошон үчүн жанагы градус плюстарды айта өттүк да. Мисалы ошол себеп менен биздин азыр Ошту бир туугандарыбызга айта кете турган нерсебиз, Оштун дагы тоолуу аймагы, суук боло турган, деңиз деңгээлинен бийик боло турган жерлерге бул энези сорту болот. Нургүл айым, могу жерде суроо мындай болуп атат. Өзбекстандан ачып салышты, бул границаны айтып атса керек, соода жагын айтып атат. Арзанчылык болсо керек дейт да, Кулпунай аяктан дагы келет да. Ооба, туура. Бирок Өзбекстанда дагы көбүнчө эле КС сорту да жана эрте бышарда Өзбекстан бышып бүткөндөн кийин анан биздин оштук бир туугандардыкы бышып, анан биздин чүй бышып, анан мынтип көлгө кетип атпайлыбы? Быйылкы жылда көргөнүбүздө, мисалы үчүн ар бир нерсе орду менен болду да, сонун болупчу. Ал эми Өзбекстан бизден бир 10 күн эрте бышып, анан эрте бүтүп калат. Эми ар биринин эле базары бар. Антип отурсак биз эчтеке иш кылбай калабыз да, тигинде тигил чыгып калат депчи. Анан ушул эле нерсе менен деле акча таап атабызбы десеңиз, азыр тыйын таап атабыз. Негизи былтыркы жылда Кулпунай аябай түшүп кеткен. Ал учурда ооба кыйналуу болду. Демек бул Өзбекстан деле тоскоолдук көп жаратпайт экен да, эгер мындай салкын жерде өстүрүп атса. Ооба, Өзбекстандын өзүнүн бир базары болуп атат. Антейин десеңиз, мисалы үчүн черешня, гилястар деле Өзбекстанда башат, биздин Кыргызстан деле аябай көбөйүп тигип атпайлыбы? Саламатсыңарбы? Азыр Кулпунайга дары дармек берсе болобу дейт. Азыркы учурда гүлдөп жатат, ичинен мөмө байлап баштады дейт. Ооба, ар бир МПКлардын өзүнүн орду бар да. Мисалы үчүн мен азыр айта кетейин, дарыларды мындай да, биз гүл баккан энелерибиз көбүрөөк түшүнсө керек. Эртең менен гүлдөр ачылат, кечинде жабылат да. Ошол себеп менен мен айтам, эртең менен уже күндү көргөндө булар күндүн эме нурун алыш үчүн, витамин алыш үчүн булар ачылат да. Ошол учурда эмне берсек ошону кабыл алат жакшы. Анан биз кечкисин чачып кое турган болсок, булар жабылганда өтө кабыл албаган учурда берип калган болобуз да. Ошого эмне берсеңиздер деле, мисалы үчүн буга зыянкечтер кирбейт. Зыянкечтер кечинде чачып койсок болот да. Күндүзү ысыкта чачып койсок, жалбырактарын кууратып берет. Ошого МПК, витамин, антистресс берип аткан учурда эртең мененкиси жакшыраак. Андан сырткары бул ар бир нерсе убагында беришибиз керек. Мисалы үчүн ошо жогоруда айтып кеткендей, гүлдөгөндө эмне беребиз дегенде, накта гүлдөгөндө уже түшүмдүүлүк жакшы болуш үчүн биз сөзсүз калий беришибиз керек, кальций беришибиз керек. Калий берсек чоңураак болот да, мисалы үчүнчү. Анан жанагындай булардын өмүрү да узун болот, аларман үчүн да жакшы. Анан өңдөргө да чыгат, мисалы үчүн боорду бергенибизде. Анан гүлдөп аткан боордун эле эки мындай орду бар да. Боор чаңдаштыруу болуп калат да. Мисалы үчүн гүлдөп атканда, гүлдөп баштаганда чача турган болсок, ал чаңдаштырууну көбөйтөт да. Анан кайра боорду гүл жок болуп аткан учурда тамырдан беребиз, ал дагы түшүмдүүлүгүн жакшыртат. Түйүп калганда тамырдан бере турган болсок, өңүн чыгарат. Анан Кулпунайды көп эле карасаңыз, мурду бышпай калат. Ал боорду жетишпестиги. Анан боордун дагы бир экинчи нерсе, үчүнчү нерселери, бул боорда жакшы алган нерсе дагы эрте бышырат, эрте кызартат. Жана 3 күндө бирден бышап аткан кишилердики 2 күндө болуп калат да, эрте. Эрте болгону бизге кызарганы жакшы, анткени дыйкан акча табат да. Окей. Ушундай жооп болду. Түшүнүктүү болуш керек. Бул эми силер өзүңөр ушуну тажрыйба Ооба, тажрыйба үчүн чогулуп атабыз да. Биз дыйкандар азыркы мынагы айта кете турган болсок, кальций, калий дайыма бериле турган нерсе да бул. Буларды бергенибизде жанагындай ооруларда күчтүү, иммунитети күчтүү болот да, мындайча айтканда. Ооруга чалдыккан учурда жеңил өтөт. Биз аябай булардын иммунитети ылдый болуп, жанагындай сабактарынан эле ничке мурутчалары ничке болгондо, бул эми түшүм байлайм деп кыйналат, майда болот. Кайра бизге жанагындай мурутча чыгарыш керек, антип кыйналат. Кайра жаңы жалбырактар чыгарыш керек. Ошол себеп менен сөзсүз баягы МПКлардын 5 түрү болот. Витаминдерибиз деп айтайлы. Буларды сөз колдонобуз. Кальций, калий, боор, железа, макроэлементтер сыяктуу нерселерди биз жана көрсөтүп кетпедикпи? Жалбырак эле айтат, биздин ошол учурда ошол жетишпей атат деп беребиз көпчүлүк учурда. Негизи топурактын жанагындай анализи менен бергенибиз жакшыраак да, билимдүүрөөк. Ага чейин бир агрономдун сунуштамалары боюнча. Анан агрон боюнча айта кете турган нерсебиз мындай болуп атат да. Биздин Кыргызстанда агрономдорго дагы бир сунуш болуш керек. Мындай бир тууган катары, дыйкандардын сөздөрү катары көп эле айтат да, агрономго барсак түшүнбөй калдык, түшүндүрө албай калды депчи. Анан агрономдорубуздун да көбү баягы китеп билим боюнча окуп берет да. Анан ошол ичиндеги
баягы жазылган нерсе ошол фирманыкы ошол аткарылабы да, вопрос ошол да, ичиндеги дозалары точно калий көппү мисалы үчүнчү. Анан андан сырткары нерсе дагы өздөрүнүн кичинекей бир дыйканчылык жери бар болсо, эми Кыргызстанда жер көп да, мындайынан бир сотук да болсо ошол иштеген адамдарын кулпунай каратып койсо или азыраак малина кылдыртып койсо, ошолор өздөрү витамин жешет болчу биринчиден, экинчиден тажрыйбалуу болуп калмак да. Ошол агрономдун билимин деле алып калмак. Дарысын ошол жерге чачып көрүп, мындай результат берди деп дыйканга сунуштаганда бул өтө жакшы көрүнүш болмок да. А бизде мисалы үчүн агрономдор мисалы ошол жерде кичинекей эле көйгөй, азыркы учурда ошол эжелер бар го, чайын ырастаган, тамагын тазалыгын карагандар эле суу карап ушундай кылып коюпчу, эми бул өтө деле кыйынчылыкка турбайт да. Анан азыркы жаштарыбыз баягы китепти тигини буну окуп атабыз, бирок алган дарыбыз мисалы үчүн Турциядан алабыз. Турцияда кандай фирмадан алганыбыз маанилүү да. Кээ бир учурда түрк туугандар эле туура эле нерсени салып кое бербейт да. Ичинде айткан нерсеси баягы азыраак болуп калган учурда өзү чачып көрсө, бул өтө сунуштабайын деши мүмкүн. Же болбосо аябай жакшы, мисалы үчүн кээ бир дары дармектер, витаминдер берсең 3 күндө эле результатты көрсөткөн болот да. Ал учурда мисалы үчүн ошону сунуштаса, мисалы үчүн мен ошону аябай кааламакмын да. Анан бул жерден дагы айта кете турган өзүмдүн дыйкандарга, баардыгыңыздарга аябай көп суроолор калат. Баягы аябай көп суроо беришет, анткени сусап турган убагы. Айла жок, акчанын баардыгын бул жака төшөп алгандан көздөрү чачырап туруп атат да. Анан менин телефондорум, мен жалгыз, анан ишим да көп, анан жооп берүү кыйынга туруп калат да. Ошол себеп менен суроо калтырсаңыздар, мисалы үчүн түнкүсү үйгө жатканда телефонду бир карайсың дагы, анан жообун айтасың да. Көбүнчө дыйкандарыбыз да баягы телефондон суроо берет, суроо бергенде жарым сааттай баягы той элек да, суроолору көп да. Анан ошондой жооп, ошол нерсени телефонго эле тыштап койсо, биз ошонун жообун айтып койсок, анан ал жерден улам түшүнбөгөн угуп, ушундай бир жакшы баарлашуу болот. Сонун болмокмун да. Нургүл айым, биз деле AgriLife KG YouTube канал билим берип атабыз. Сиздерге окшогон адистер биздин дыйкандарга керек, бирок баарына жетише албайсыңар деп атасыңар, туурабы? Дароо эле мына ушул жерде 40 гектар иштетип атат, тиякта Токмокто жер бар. Силерге дароо эле жооп бербей калса, урматтуу дыйкандар, таарынбаңыздар, туура түшүнүп, туура кабыл алыңыздар. Мына биз деле AgriLife KG YouTube канал Нургүл айымга келдик. Биз деле бир нече өзүнчө бир суроого бир кичинекей чакан видеолорду жасайбызбы, бир бул маселелерди дагы чечебиз алдыда, буюрса. Ушуга канча акча кетти экен? $1 миллион кетсе керек дейт. Өзү негизичи мындай, биз мусулманбыз да. Анан мусулманда бизде мындай түшүнүк бар да, бисмилля деп баштаса, өзү дыйкандыкын өзү баягы Алла Таалам берекесин бере берет да. Чынында жогоруда эгерде бул нерсени эсептеп биздин күнүндүк акчалар канча кетет дей турган болсок, аны биз деле чыгара албайбыз. Ошон үчүн баягы чынында баягы мусулман болгондойн динге ишенебиз, берекесин Алла Таалам өзү бере берет да. Мисалы баягы көп эле жогоркуда жоктон бар кылат, көп эле дыйкандарыбыз, анткени баягы тааныш билиш болуп калат, бири-бириңе жардам берип, бири-бириңе сунуштап, кой ушул жигит аракет кылып атат деп көчөтүң бере каласың, кой пакетин бере каласың. Ошол себеп менен баягы сиздер биринчи эле оюңуздардан ооба баштайм деп кадам таштоо да. Бири ошол $1 миллион кетет деп эле бир өзүңүздү коркутуп салсаңар болду. Эч качан дыйканчылык менен алек болбойсуңар. $1 деген долларды салгандан адам коркот да. Мош суроосу ошондой болуш керек, 1 гектар жерге канча чыгым кетет, ошол сыяктуу. Өзү негизи 1 гектар жерге дыйкандарыбыздын баардык көпчүлүгү эсептегенде ар кимдин сүйлөшкөн нерсесинде бири тракторду кымбатыраак сүйлөшүп алат, бири арзаныраак сүйлөшүп алат сыяктуу 2 миллиондон 3 миллионго чейин кетет да 1 гектар кулпунайдын расходу. Анан бул качан кайра сиздерге кайтарылып берилиш керек? Өзү кулпунай эң эле биринчи мындай акчанын табуу жолу жакшысы кулпунайда, эң тез бат берүү да. Ошол себеп менен жакшы дыйкан, эгерде туура дыйкан болсо, бул 70 күндө уже эмеге кирип калыш керек. 70-тен 90 күнгө чейин бизге түшүмдүүлүккө кирип калыш керек да. Анан менде болду дыйкандарымдан ушул Токтогулда бир мырза болду. Ошол мындай 3 айда өзүнүн акчасын чыгарып, 4-чү айда өзү уже чөнтөгүнө кирешеге иштеп, анан кийин баягы ошол эле жылы жакшы акча таап алды да, чоңойтtu да, мындайча айткандачы. Анан азыркы кийинки жылы ал только эле өзүнүн чөнтөгүнө эле акча калып атат да, буйрусун баягы иштеди, акысы да. Ошол себеп менен кулпунайды баягы жакшы карап, туура карай турган болсо, мунун кайра сизге акча кайтарганы 4-чү, 5-чи айда уже чөнтөгүңүзгө полный акча кайра түшүш керек. Бирок мунун үчүн кулпунай баягы биздин түрк тууган Абдуллах Канкая профессорубуз айткандай,
мен жолдошум менен мага айтканда, Кулпунайды ушунчалык карадыңар, силер бардык бакты кылсаңар болот деп, анткени аларда памук принцесс деп коет. Кулпунай эң назик нерсе да. Кулпунайдын түшүгү көп да. Ошол себеп менен Кулпунайда ким жакшы дыйкан болсо, калган малина бактын түрүн кылып кетсе болот деп түшүнүк бар экен да. Бул мындай бир экзаменден өттүң дегенде эле экен да. Кандай сонун салыштыруу, Демек, урматтуу көрүүчүлөр, эгер клубника менен иштейм десеңер, бир 2 миллион тегерегинде. 1 гектар жерге, кээ бир ошонун нерсесинде 10 сотугу болуп калат, 20 сотук. Мен жана жогоруда айткан дыйканым 20 сотукка кылган да. Анан баягы айткан, экөөбүздүн секретибиздики болуп атканда, эже ушул 20 сотуктан айына баягы 500 миң, 600 миң, 400, 350 миңден айына ушинтип кармап калдым депчи. Бул 20 сотуктан бул жакшы көрүнүш болуш керек, анткени айына бир адам Россияга барып иштесе деле айлыгы, зарплатасы баягы үнөмдүү болот атпайбы. Ошол себеп менен биздин ар бир эле кыргыздын айылдагы аймагында 20 сотук жери жөн эле бар да. Демек 20 сотук менен деле баштасаңар болот. Миллион доллар дегенден кийин эле башканы окугум келбей калды. Местный дамдуу клубниканын сортун жок кылып, ит резинка, альбион алып келишти дейт, эмне дейт? Ооба, аны да мындай түшүндүм. Азыркы учурда биздин местный кулпунайыбыз турганда, бул сортовой кулпунайды алып келип атасыңар депчи, бул дагы бирме-бир туура, аябай кошулам. Биздин местный кулпунайдын даамы өтө башка да. Казбайке, бул местный. Анан баягы мен азыркы учурда өзүмдүн ушул кулпунайымды жегенде, кулпунайдан, мисалы үчүн альбионду жей келсең, 1 килограммга жейсиң да, жакшы баягычы. Анан беркиндейди, мен тургандарга айтчы, мен 1 челекти отуруп эле жеп коем депчи, жана 3 килограмм ойдучу. Өзүм местный кулпунайыңдан чынында ошондой го. Бирок биздин сапаттуулугубуз жок болуп атпайбы? Местный кулпунайда баягы үйгө алып келгенче 20% жок болуп калып атат да, мындайча айтканда, майда болуп атат. Анан дыйкандарга өтө кыйынчылык болуп атат да, местный кулпунайда. Бизнес кылуу, анткени аларман үчүн жакшыраак. Анткени аларман баягы үстүнө 20-30 сом, 15 сомго ошо эле сата берет да. А бирок дыйкандын түшүгү аябай көп болуп атат местный кулпунайда. Анткени булардай чоң болбой атат, булардай пленкаларга кылып да көрүп атышат, бирок баары бир ошол эле результатты берип атат. Анткени местныйда оору көбүрөөк болуп калып атат тамырларындачы. Анан ошол себеп менен эми бул местный кулпунай боюнча дагы биздин алдыда сиз менен баарлашып жакшы бир эмелерибиз бар. Идеяларыңар бар. Жаңылыктарыбыз бар. Мынакей, бул биякта бирөө ошо биздин местный сортторго күйгөндөр да бар экен да. Күйгөндөр бар. Силерге рахмат комментарийге. Так, туугандар, түштүккө ылайыктуусун айтып койгулачы дейт. Түштүккө бир сорт, 1-2 сорт сунуштайсыңарбы? Кандай сорттор келиши мүмкүн? Өзү негизи мындай да, түштүккө мен түштүктө иш кылганымда точно мисалы үчүн туура сунушту кылып кетмекмин. Бирок чынында баягы түштүктө болбогонум үчүн точно буну кылыңыз дегенден алысмын да. Рисковать этпей эле коелу, мына момундай деп туруп анан ар бир дыйкан ар кандай туп-туура. Эми бара-бара балким булга жооп издейбиз, урматтуу көрүүчүлөр. Туура түшүнүңүздөр. Жеп дамын көрүңүзчү. Бунусу таттуу экен. Бул поледа бир кисло-сладкийне жолугуп калам, таттуусуна болуп калат. Сиздер өзүңөр үчүн билесиңер да, биякта кайсы сорт экенин. Негизи азыр кулпунайдын көрүнүшү бул. Негизи бул жакшы көрүнүш, себеби тербегенибизге уже 4-5 күн, анткени азайып калган үчүн терилбей атат да. Ошол себеп менен азыркы учурда мынакей көрүнүштөрү сонун да. Анан бул өзү негизи кулпунайдын витаминдерин да айта кетишибиз керек. Негизичи жегенде эмне болот депчи, жегенде кулпунайда өмүргө өмүр кошот. Биринчи эле айтканыбызда, эмне себептен дегенде кан айланууну аябай жакшы кылат. Витаминдери жүрөк ооруларын, жүрөктү аябай жакшы иштетет. Мунун плюстары жанагындай аял затына ушунчалык керектүү да. Ошол себеп менен кулпунайды биз эми буларды сиздер көбүнчө айтат болушуңуздар керек. Дары-дармек менен кылып атасыңар депчи. Анан дары-дармек менен кылбаган жанагындай нерсе биздин көбүнчө эле Кыргызстанда баягы айлана атасында бир 2 сотук деле 1 сотук деле жер бар да. Ошол себеп менен эчтеке дары-дармек кошпой айлана атасында эле кулпунай кылып постоянно жесе витаминдүүлүгү аябай көп да. Ошол себеп менен көп эле баягы эшиктин алдында местный кулпунайды тигип койсо бул өтө жакшы көрүнүш да. Эгер мындай кичине дары-дармек менен колдонбой калса, түшүм деле жок болуп калышы мүмкүн да, аябай масштабный. Биз эми дары-дармек баягы чоң нерсе болгон үчүн өзүбүз жеп балдарыбызга жедирбейм, бул бизнес да. Бизнес катары болгон үчүн биз колдонушубуз керек да, акча табышыбыз керек. Себеби мындай, кандай деп түшүнүшөт, буларды
баягы колдонбой койсок бул зыянкечтери көп да. Ширин нерсе болгон үчүн трепис бар, клеш бар, анан курт кумурскалар бар да. А биз ошончо акча вложение кылып аткандан кийин биз буларды колдонушубуз керек. Анткени биз эле эмес, дүйнө жүзү колдонуп атат да. Мен өзүмдүн балдарыма жегиз үчүн мен кичинекей поляма ошолорду бербей эле баягы витамин аркылуу бермекмин да, мындайча айткандачы. А булардын негизи өздөрүнүн биз баягы бир туугандар, эми орус бир туугандар деле алып жеп атат деп, аларды деле карайбыз. Анткени баягы дарыларды сөзсүз 3 күнгө чейинки деген сроктору бар. Ошолорду тердирбейбиз, жанагындай баягы тергенден кийин жебек эле дейбиз. Эффектин жоготкучу. Ошолордун баардыгын карайбыз да. Анан көбүнчө эле биз жөндөн жөн эле химия бере бербейбиз да. Бул биздин баягы ооруп калып, оору жугузуп алып, айла жок болгондо эле химия бербесек, же болбосо жөнөкөй эле витаминдер кошумча кылып беребиз. Аз деле технология өнүгүп атпайбы? Жанагындай дарылардын деле эффектиси кетип, жегенге мөмө бышканга чейин дарынын эмеси таасири адамга эч кандай деле жок болуп калышы мүмкүн. Ошондой деле карап атат да. Адам баласы деле өсүп атпайбы, жалпы, туурабы? Анан өзүмдү да кичине сөзүңүздү алып атам. Мынтип өзүм мындай тааныштыра кетейинчи. Баягы ушул дыйкандарга ушуларды айтып, жазып калсак эле мен дары саткыч деп ойлойт экен да. Мен дары саткыч эмесмин. Анткени мен өзүм бирок колдоном. Колдонгондо кимде жакшы результат бар болсо, дыйкандарыма да сунуштайм да, айтам. Анткени ушундан жакшыраак результат көрдүм депчи. Эми бул нерсе тигил кылып аткан дыйкандын канча акчасы кетип атат, канча акча чабыш керек, аны мен жакшы билем да. Ага дагы жакшылык каалайм да, негизи. Ошол себеп менен эле дары дармектерди айтып, жазып калсам ойлойт экен, мени баягы дары сатат экен депчи. Жок, мен көбүнчө эле жазган дары дармектерими өзүм бирме бир колдонуп, анан сиздерге сунуштайм. Жок, бияктан ошо комментарийден суроолор болуп атпайбы? Кандай эмне менен колдоносуңар деп. Ошого жооп болуп атпайбы? Дары сатканды каалайт элем, бирок эми ага жетишпейбиз. Туура дары сатканды мен деле кааламакмын. Бирок ар кимдин өзүнүн оокаты, тиричилиги бар. Анан мен баягы өзүм колдонуп көрүп, жакшысын сунуштап коем да, мындайча айтканда. Сунуштайсыңар. Сурайт да анткени. Сураганда эгер силер азыр алып туруп мындай так жооп бербей койсоңор, анда деле таарынат да. Силер дары момундай дарыны айтпай атат, секрет кылып, сырын жашырып атат деп коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн силер сунуштап атасыңар да. Жок, менин сунуштаган нерсем эл дагы жакшы пайда, акчаты кармаса экен, кирешеге кирсе экен да, меники ошол себеп менен. Кыскасы мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, кандай сонун клубника пайдасы боюнча да айтып кетти. Мынакей, мен жана айтып аткан нерсем, мынакей, боор жетишпеген кулпунай могу болот да. Бул нерсе мынакей учу бышпай калат да, бул боор жетишсиздиги. Анан кулпунайдын баардыгы жетишип турган нерседе кулпунайдын өзүнүн формасы бар да, форма чыгыш керек да. Анан могундай көрүнүштөрдө, мисалы үчүн боордун жетишпегендиги да, көрдүңүзбү, ошо форма формасы дагы, учу дагы момундай сары болуп калат. Бул учу мондой сары болуп калып атпайбы? Бул деген нерсе боор жетишпей айтканда жанагынтип кызаруусу да кечигет да. Анан могу жерде канча граммда жок да, уже утулабыз да. Анан буларды ичин ачып көргөндө калий жетишип атса, ичи бош болуп калат. Анда дагы кулпунай оор болбой калат. Мынтип кармап көрсөңүз, мынакей могу салмактуу, көрдүңүзбү? Калий жетиштүү да. А бул дагы бизге эмне кылат? Түшүмдай вести арттырат да. Анан анда калий жетишкен нерседе дагы аларманга да жакшы, бул жакшы барат. Ар бир нерсени ошол анан майдаланып кетти деген нерселерге дагы ошо майдалашпаш үчүн дагы биз сөзсүз МПК беришибиз керек да. Бул ошо майдаланбаган тиги булардын ролун ошо жана айтып атпайлыбы? 13 өзүнүн нерселери бар да, 13:046 сыяктуу азыркы данный времяда уйкуга кирген учурда колдоно турган нерсебиз 0:2:34 сыяктуу. Анан ушу калий ушуларды азыркы беришибиз керек да, туура тамактандыруу. Топ 15 деп пейлигенен кылып туруп жазып турат. Топ 15 эмнени учитывать этип тигүү керек дейт. Топ 15 болбосо да жок дегенде бир топ 5ти айтып бергилечи. Топтун 5-ин айтканда биринчи эле туура жерди тандоо, экинчи сууну тандоо. Суу маселеси өтө, булар суусуз жашабайт да. Ошол себеп менен суу. Анан үчүнчү нерсе көчөттү туура тандоо. Көчөт дагы мисалы үчүн 50 нерсеге эме берип коет да, зыяндуу. Ошон үчүн климатын карайт, жерин карайт. Туура баягы 100% көчөт чыгып атабы? 70% болсо 30у жок болуп калат да дыйканга. Ошон үчүн үчүнчү нерсе көчөттү туура тандоо. Андан кийинки нерселерди баягы дыйкан азыркы учурда келаткан жазгыга даярданса, азыртан билим топтоо. Билимди биринчи орунга деле коюп койсо болот экен да. Билимди топтогула. Ошондо биз канча топ 4 да негизи. Андан кийин дыйканчылык баштагандан кийин калгандарын күнүнө үйрөнүп кете берет дейм. Мынакей жазып алыңыздар, кагазга, блокнотко, бир жерге, холодильникке магнит менен чаптайсыңарбы, жазып коюшуңар керек. Топ 4 совет.
Нургүл айында. Төрт совет азыркы учурда дыйкандар көп болсун деп сунуштайм. Баягы сбыт маселесине эле келет, кайра эле сата албасак, кыйналсак депчи. А негизи биздин баягы үй бүлөң бир бүтүн болуп, баардык карыз колаң жок болуп, акча таап ушинтип атсаң, бул деле көрүнүш шүгүр да, жакшы. Мисалы үчүн быйылкы жылы баары бир өзүн актайт да. Андан кийинки жылы пайдага түшүп каласың. Ошол себеп менен бизде баягы ушундай артка кеткен көйгөй 10 жылда 2 жолу болушу мүмкүн да. Ошо 2 жылдан коркуп, баягы дыйкандарыбыздын көрүү жок болуп кетип атат да. Мисалы үчүн анткени ошол себеп менен сунуштайм, келгиле дыйкан болойлу баардыгыбыз, өнүгүп өсөйлү. Мисалы ушул тармак азыркы учурда 10-15 жыл баягы дыйкандар жакшы бир даражага жете турган көрүнүш бар да биздин мамлекетке караганда. 15 жылда ушунчалык баягы эмнеге дегенде биз ошо көбүнчө эле баягы мен түрк бир туугандардын котормочусумун да, мамлекет катары мамлекетке коюлганчы. Ошол себеп менен түрк бир туугандар келгенде сөзсүз котормочу болом. Анан ал жактан азыркы учурда инвестор ушунчалык агып келип атат да. А булардын акчасы бар болуп, анан келгенинин себеби Кыргызстанда өнүгүү көрүнүшүн көрүп атат да. Азыр мисалы үчүн президентибиз аябай жакшы бир эмелерди түзүп бербеди. Ошон үчүн өнүгүүнүн алдында болгон үчүн келаткан мындай карап көрсөк 10-15 жыл жакшы бир баягы жерге барабыз деген ойдомун да. Ошого өсүп келатабыз, ошого буюрса келатабыз да. ооба. Бүт эле Казакстанга кетет. Чыныгы айтса, Алматыны эле тойгуза албайбыз дейт го. Алматыда 5 миллион калк жашайт. Адамдарда жакшы статистикалар бар экен. Негизи ооба, товарларыбыздын көбү эле Казакстанга кетет чынында эле. Анан Россияга кетет да. Азыркы учурда Россияга кетип атканда билебиз, жыгач ящиктерге чогултабыз. Өздөрү эле алармандар бүгүн жыгачка териңиздер деп айтат. Эми бул алыска кетип аткандын белгиси да. Анан ящиктерибиз болот, пластикалар уже мына жакыныраак жерге Казакстанга пластиктерге теребиз да. Анткени ошо бизде көйгөй бар, ушул ящик боюнча дагычы. Анан ошол себеп менен пластиктер кошулду. Бул жакшы көрүнүш. Мындай эртерээк мамлекеттерге. Анан жыгачыбыз ошо жетишсиз ящиктерибиз. Ошондой. Ошондо Россияга ящиктер менен кетип атат, алыс жерге. Жерге. Жакыныраак болсо жанагындай контейнер пластик болот, ошондой. Эгерде экөөнүн айырмасын айта кетсек, жыгач нымдуулукту, кулпунай ным чыгарганын соруп алат да. А пластик болгондо ал наоборот нымдуулукту көбөйтө берет да. Ошол себеп менен биз кара ящиктерге жакыныраак жакка терип беребиз да. Анан Россияга кетип атабыз десеңиз, ооба ал жака деле кара ящиктер да кетип атат. Бирок негизи алысыраак, мисалы үчүн 3 күндө барып, андан кийин дагы кемелер менен кеткен жактарыбыз болот да, 5 күн болуп кетет. Ошолор сөзсүз жыгач ящикти талап кылышат. Өзүнүн эрежелери бар экен да. Бул жерге бир холодильник коем деп бир айтып калдыңыз да. Ооба. Ошо холодильник кандай көйгөйлөр чечет? Анын плюстары эмнеде болот? Эми холодильник бул негизи жакшы нерсеси. Биз азыр терип атпайлыбы? Терипкенде мындан өзүнөн жанагындай кычкылтектер бөлүнүп чыгат да, кулпунайдачы. Ошол себеп менен биз азыркы учурда холодильникти курганыбыз плюс 16-15 градуста. Ал жерде бул салкындап, ошол жерден өзүнүн биринчи земелерин чыгарып алат да, эс алып алат кулпунай. Анан кийин кайра алармандын машинасына холодильник жүктөп бере турган болсок, өмүрүн узарткан болобуз да. Бул холодильник алармандар үчүн жакшы да. Ошондой шарттарды койсок, алармандар баягы күнү биздин чынында бул жерде баягы алармандар бири-бири менен дагы мен алам деген тартыштар болгондо бул дыйканды кубандырат. Анткени бул жакшы көрүнүш да. Ошон үчүн мен да болушунча здоровый конкуренция дечү эле, здоровый. Алармандарга жана майдаларын салбайм. Мен бир майда мисалы үчүн 5 тоннадан 300 килограмм майда чыгып калат да. А ошол майда үчүн ошо алармандын дагы мындай соодасын бузгум келбейт да. Бизде Кыргызстанда майданы дагы варенье үчүн алган заводдор бар. Ошол себеп менен майдабыз деле баягы калып калбайт да. Анан ошондойду өтө бышып кеткенди, ушундай баягы мындай зыяндуу, аларманга зыян бере турган нерсени салбайм. Ошол себеп менен да уже аларман да таанып калды. А эженин товарлары жакшы депчи. Анан ошондой нерселерди сөзсүз кылам да. Анан жанагындай булар жана бузула турган убактылар келет да. Гниль болуп калат. Ошол учурда дагы дары-дармектерин да туура калданганда дагы аларман жакшы нерсеге сатып алса, ал дагы өзү эле келип баштайт. Холодильникке койгондо мисалы үчүн басы чыкпай калаткан кезде бир чыгарылыштарды даярдап калганбыз да, дыйкандар айтып калган. Чогултуп холодильникке коюп бир 15 күнгө сактап туруп бир жакшы баага чыкканда сатканга мүмкүнчүлүк болобу ошондой? Жок, холодильник жардам берет ошо. Ал шарттар уже ал башка шарттар, ал башка көйгөйлөр. Ал кадимкидей чоң аларман уже заводдорго, фабрика ушундай көйгөйлөргө жанагындай тоңдурулган нерсеге кирип кетип атабыз да. Ал башка. Биздин холодильник дегенибиз азыр убакытта 2 саатта, 5 саат, бир күндө
көйгөйдү чече турган нерсе да. Биз азыр холодильникти бул жерге 40 тонналыкты коюп атабыз. Бардыгын сортировка кылгандан кийин ошол жерге киргизип турабыз. Анан кайра эми аларман келгенден кийин машинасына жүктөп беребиз да. Ошол нерсени чечет да. Мисалы мындай болот да, бул жерде точкада бардык дыйкандар аз-аздан кулпунайын алып келгенде эле ысыкка коюп койбой, холодильникке киргизип, анын кечинде аларманга эми машинаң менен алып кет дегенге жакшы да. Сапаттуу кылып тактап турганга. Кара Балтада ушундай алган жерлерден бир канча жерлер бар болушу мүмкүн. Анан бул жерди көрүп атпайсызбы, жолдун бою баягы дыйканга ыңгайлуу да. Ошого баягы келип эле тапшырып алып кетипчи. Кара Балтанын тегерегинде турганда тапшырса болот холодильникке. Ооба, ошон үчүн мен аларманда айттым. Мен сбыт маселесин албайм. Өзүңдүн балдарыңды коюп, жакшы дыйканга баа берип, алып кетсен деп мен ошо дыйкандарыма кичине шарт түзгөнгө аракет кылып жатам. Холодильник коюп бергенге уруксат берип атасыңар, э? Мынакей ушундай жакшы маалыматтар болуп атат. Могу жерде эң аягына жазып койгом, ушундай бир негативный бир комментарий бар экен. Эми аны деле окуп коюш керек, анткени бул деле бир жөн жерден албаган жок болуш керек. Булар дагы баштадыбы дейт. Бир эмнени баштадыбы, бир бул кызык. Анан карапайым элди алдап көчөттөрдү сатыш максаты дейт да. Анан кийин көчөт биз Агролайф KG мисалы үчүн биз көчөт сатпайбыз да. Анан эмнеге бул ушундай суроо бизге жазылган нерсе болсо керек, ооба. Анткени биз негизи дыйкандарыбызга баягы көчөттөрдү жогоруда айтып кетпедимби? Карызга бердик депчи, биз жакшы эле плюс кылдык да, бирок алар деле баягы акчасын менен алган, толук төлөп алгандар деле бар да. Анан ошолордун да бир ар кандай көйгөйлөрдү көрүп калышы мүмкүн да. Анткени бул деле эме болуп атпайбы? 100 дыйкан кирет, анан 100дүн 30у жакшы өнүгүп акча табып, 100дүн 20%, 30% орто табып, анан калгандары баягы кандайдыр бир көйгөйлөр менен кетип калып атпайбы? Ошолордон да келген нерсе да. Негизи мен мындай деп айтат элем да, ооба көчөт саткыч дегенде жакшы көчөттү алып келип берип атабыз да. Анан негизи көчөт алып келип бербей койсом деле мен дыйканчылыкты билем, мен дыйканчылыкка деле шүгүр кылам да. Мен эч мисалы үчүн көчөт ушундай тиги бу десе, мен дыйкан эле боло берем да. Ошол себеп менен анан негизи ооба көчөттү алып келген кишилерде дагы мындай аябай чоң жоопкерчилик болуш керек. Көчөт биринчиден өзүнүн, мисалы үчүн мен Альбион дегенде сертификаты аты бар да. Ошо точно ушу Альбион чыгыш керек да. Анан Альбионду алып атканда да мен Альбиондун ээсине акча төлөйм, патентине акча төлөйм да. Анан ошон үчүн мен аларга сапаттуулугуна гарантия алып, мен ошо түрк бир туугандарым көчөт сатканда өзү бир айда 20 күндө бирден келип атты да. Ар биринин өзүнүн мисалы үчүн плюстарын карап, мисалы же дыйкандан кетип аттыбы, анда төлөп бербейт да. Бизден кетип калса, анда полный, мен айткам, түрк бир туугандарга төлөп бересиң, андан сырткары жанагындай 1 жылдык булардын жанагындай чарчаган моральный нерсесин да төлөп бересиң депчи. Анткени бизде дыйкан десе эле, биз 1 жылда аябай байып Россияга кетпей калып атпайлыбы? Кыргызстанда көбүнчө эле көчөттү берет, анан кайра көчөт жаман чыгып калды, көчөтүн кайра төлөп берет да. Менде ал болбош керек, анткени дыйкандын келечеги жок болуп калып атат деп, анан сен эме дагы ошол көчөтүңдүн баягы дыйкандын жанагындай моральный нерсеси, мен мунун түркчөсүн билип атам, кыргызчасы баягы моральный капачылыгын кошо төлөп бересиң деп. Мен ушундай договор менен жолдошум аябай катуу бир эме режим менен кирген. Ошол себеп менен түрк бир тууган баягы көйгөйлөрүндө сразу учуп келип, жеринде дыйкандын катасыбы же көчөт, анткени көчөттөрүнө аябай ишенет болчу. Бул сөзсүз эле дыйкандын катасы деп келип, туура эмес тигүүдөн, туура эмес кароолуу баардык ошол жерде эме жүрүп, изилдөө жүргөндөн кийин анан дыйкандын туура эместилигин коюп анан кетип атышты да. Ошол себеп менен бизде алып келген көчөтчүлөр дагы булар питомник болуп өздөрү өстүргөн, ошол билген, анан тиги жактан алып келип атканда туура тандаган кишилер болуш керек. Ошондо ушундай негатив көрүнүштөр жок болот да. Анан бул нерседе ооба туура биз анткени мен туура эле көз караштамын да. Алып келген нерсеңдин карасаң өспөй атса, өнбөй атса, анан эл дагы ошого чоң үмүт кое алса деген сыяктуулар да. Анан мен жакшы эле көчөт берип эле баардыгын сонун аткарып атып эле, анан дагы ушундай баягы негативдер болсо, анда мен айтып калам, мен дыйканчылык эле болуп кетем деп. Анткени мага дыйканчылык. Негизи дыйкандар бири-бири менен көчөт алышып, сатышып, бирөө бир инсандар чыгып ушундай ответственность алып иштеп аткандан кийин эми бир жерден жаңылып кетиши мүмкүн, бирөө бир жагы ката кетип калышы мүмкүн. Анткени көпчүлүк болгондон кийин биз мындай негативдерине дагы чыдайбыз, аябайчы. Баягы чектен ашпай, тиги бу болуп аткандан кийин ошол себеп менен мен муну туура эле карайм. Биздин YouTube каналга дагы негативдер түшөт да. Силер ежевиканы реклама кылып атасыңар, андан кийин биз анан каяка сатабыз, анан элдин баары отургузат, биз каяка сатабыз депчи. Анан биз негизи эле жалпы бир эң башкы максатты коюп келебиз, айыл чарбаны өнүктүрөлү депчи.
айыл чарба өнүктүрөлү, Кыргызстандын өнүктүрөлү, жанагындай Россияга барып төбөлөнбөй, андан көрө мынакей ушул жерде өзүбүздүн жерибизде мекенде иштейли деген потенциал тем более бар. Ошондой максаттар коюп иштеп келатканда, анан кийин бир элдердин бир башка көз карашы болот экен да, сөзсүз түрдө. Билбейм, бир каяктан алынат. Мен ойлоп атам, бул жанагы азыр ушул негативде бир аягын окуп коеюн. Көчөттөрүн сатышып, бышканда тепкиленип, алышпай алышса ит бекер алышты эле дейт. Бул бизге тиешелүү эмес да, силерге да тиешелүү эмес, башка жерге тиешелүү окшойт. Мындай болуп атат да. Мен азыркы учурда кыргыз айымы кызы катары мен көчөттү только эле менден алдыңбы, башкадан андай эсеп болбош керек. Мен мисалы үчүн жолдо машинада кетип атканымда бир дыйканды көрүп калганда сөзсүз кирип, колуман келген баягы түшүндүрүү иштерин сөзсүз жүргүзүп кетем да. Ал мен ал кишиден сурабайм, сен киминден алдың, каяктан алдың, түрк туугандан алдыңбы, башка андай болбош керек. Бизде колубуздан келген жардамды биз көрсөтө беришибиз керек. А бизге деле ошондой кылган үчүн бизге дагы мисалы үчүн баягы башка мамлекеттен бизге да ошондой жардамдар көрүлүп атат да. Ошону бөлүшүү да. Анткени көп жерге барганда менде мындай дыйкандарым болду да. Мисалы үчүн эже менин сбыт маселесин тезирээк чечип бербесең, короче, сен башкадан алгансың, мен сенин көчөтүңдү албайм, мен сенин мындай купунайыңды албайм деген дагы маселелер чыкканда, мен ошол жигиттерге айтмакмын да, бул жерде сен мен эмес. Бул жерде баардыгыбыз кыргызбыз да. Анан ошол себеп менен бири бирибизге жардам берсек аябай өнүгөбүз да. Анан буларда мисалы үчүн чоң баягы айыл чарба министри иштеп атат деп жогоруда айтып кетпедимби? Ал жерге барганда, чогулушта отурганда, баягы элге сөз бергенибизде башкача, анан кайра кылган аракеттери башкача болуп калып атат да. Анан ошол себеп менен ушул жигиттердин жакшы жактары көбүрөөк, конечно, баардыгынынчы баягы аракет кылып атышат, баардыгы баягы чуркап атышат, анан баягы какой-то бир тыйынга келип калганда эсеп чот кылып калынат да. А негизи ошол билгенин баарын бөлүшө берсе, дыйканчылыгын билсе, аларманын билсе, биз ошондо мындай жакшы бир эмеге чыгабыз да. Анан айтайын десек, кечээ кыска убакытта бул жерде таанымал алармандар да бар да, бизде жигиттерденчи бир аты чыккан, жакшы бар иштешкен, узун убакыттар менен иштешкен фирмалар бар да. Анан мен бир канча айга чейин мен аларга да капа болчумун да, минтипчи. Алармандар дыйкандардын аябай аз алып коюп атат, арзан алып коюп атат, баягы ушинтип атат, анткени Россияда баа мынча эле болуп атат деген учурда ошо кече жакында дагы баягы изилдеп именно отурарда орто алармандар да бар экен да. Чоң аларман бар да, мисалы үчүнчү. Мисалы үчүн Ахмет деп коелу, эми кыргыздардын аты айтылбасын. Ахмет чоң аларман да. Анан Ахметтин Мехмети, анан Мустафасы, анан тиги сыяктуу балдары алып келип, анан тиги Ахметтин атынан арзан алып туруп, анан тигиге кымбатыраак тапшырып ортодончу. Ошондой да көйгөйлөр бар экен да. Биздин кыргыздарда да көп учурда өзүбүз мисалы үчүн орто аларманда өзүнүн баасын бир 5-10 сомду койгонду билсе, 60-70 сом эмес, ушу көлдөн келатып, же болбосо менин кара балтаман барып эле Бишкекке барганда ошончо нерсе эмес да. Бир мисалы үчүн бир айтсега дегенибизде 4,5 тоннада 10 сомдон кошконуңузда деле жакшы акча болуп атпайбы бул күнүнөчү. Бизде ошондой алармандар көбүрөөк кошо берет экен дагы. Тигинин аты жаман боло берет экен да, мындайча айткандачы. Көрүү ушундай бул жакта аябай чоң мындай көйгөй бар экен. Система бар экен. Анан жана Мырзалы деген иним бар, билесиз да. Ал дагы өзүнчө дыйкан. Мындайча айтканда ошо былтыр ушул дыйкандардын алармандары гана мен да көбүрөөк жүрүп калдым ошол Мырзалы жигит менен. 1 сом акча тапкан жок, ал 1 сом, 5 сом, 10 сом кошкон жок, анткени өзү дыйкан. Дыйканга жардам берем деп ошол көлгө кирилдик. Баягы дыйкандар аябай көп жазды да. Ошол себептен анан карадык, ошондо Россиядан түзмө-түз алармандарды табылды да. Бул жигитте жана отуруп алып аябай аларман издеп келгиле, минткиле депчи. Анан аларман табылганда ошондо мен бар болчумун, ошондо да кыргыз жигиттери да чыкты да. Мага деле алайын, мен оокат кылайын дегенде ошондой эми башка бирөөгө тартпайсың да, өзүң кыргызга тартат экенсиң да. Анан кыргызды сунуштадык да. Бирок ошол нерседе бизге айтмакпыз да, мен көбүнчө айтам да, бир эле аларман эмес, келген эшигиң алдына келген алармандардын баардыгына нан таптыр депчи. Мен ошондоймун да, бул жерде бир эле адамга эмес, баардыгы эле нан таба берсе, алармандан тапкыча баягы дыйкандын кичине баасы көтөрүлөт да. А биз бир эле аларманга тапшыра берсек, ал аларман өзү билген бааны коюп коет да. Монополия болуп калат. Анан ошол себептер менен мисалы үчүн бизде мындай болуп атат да, дыйкандарыбызда да мындай ката кетип калып атат да. Алар менен бирөө киргенде, экинчисин киргенде тиги эле аларман бааны көтөрүп, тигини кууп чыгыш керек болуп атат да. Ошол учурда мисалы 10 сом кымбат болгон жерге тиги эле аларман, же болбосо экөөнө тең берсе баа бирдей турат да. Анан тигилерге эч товар берилбей болгондо экинчи аларман келген кетип калгандан кийин тиги кайра өзү билген баасына коюп коюп атат дагы. Берки аларманда таарынып, эмне болсоң ошол бол деп барбай калып атат да. Эми бул жерде маселелер баягы кирип аралашып дыйкан болгондон кийин
баягы көп ушундай да көйгөйлөр бар экен. ынтымакташыш керек экен Ошон биякта үчүн дагы. дыйкандарга да айта кетем да, ар бир аларманга бериңиздер. Алар дагы нан тапсын, көбөйсүн да. Биз кандай дыйкандар көбөйсөк, ошончолук алармандар көбөйсө, биз дагы барктуу болуп кичине тыйыныбыз. Ар ким шүкүр кылганды билип калат да. 100 сом койгондун ордуна 20 сомдон баардыгы коюп калышат сыяктуу да. Анан ошол себеп менен ушундай дагы сунушум бар да. Мынакей советтер. Бул сбыт маселеси бүгүнкү күнү Чоң актуальный көйгөй. тема боюнча биз ошо суроолорубузду жыйынтыктадык. Көрсө ушул бир гана дыйкандардын ичинде эмес, алармандын ичинде дагы өзүнчө бир системалары бар, ошибкалары бар. Жакшы жактары да бар. Туура түшүнүш керек, ошондой эле. билиш керек экен да, мына маалымат сонун болду Мен аябай. ошол себеп менен бул жерге келгенде азыркы учурда мен алармандарымдын ар бирин толтурганга аракет кылып, ар бирин баягы жакшы жөнөткөнгө аракет кылып атам. Анткени баягы бирөөсүндө эле калып калсак, уже алдында өзгөрүп, сенин кулпунайың уже туура эмес чыга баштады, сеники майдаланат, тиги бул бааны түшүргөндүн маселеси болуп калат да. Ошого ошондой, мисалы үчүн бул жерде азыркы учурда Токмокто өзүнчө канча аларман бар, Көк Чарда өзүнчө канча аларман бар, баардыгына тегиз берип турушубуз керек да. Көл бир туугандарга азыр эң аз канча деген аларман азыр көлдө да. Кара Балтабызда биз общий Кулпунай боюнча 60 гектардай барбыз. Бул жерде 60 гектар деген бул өтө 3 күнүнө 3 фура толушу мүмкүн нерсе да. Күнүнө эң аз дегенде. Ошол себеп менен 1 фураны 3 фураны тең эле бир адамга бергенден көрө келгиле бирден жөнөтөйлү сыяктуу да. Бизде суроолор бүттү. Урматтуу көрүүчүлөр, силерге мен ыраазычылык билдирем. Комментарийлериңерди жазып койгоnuңар үчүн. Ушинтип комментарийге суроолорду жаза берсеңиздер, биз ушинтип силерге мындай мыкты адистер менен жооп тартуулайбыз.